Акча менен байланганда дилибиз. Кол коюлган сайрасы да тилибиз. Тажиктерге өтүп кеткен жерлерге кадам басып бара алабыз кимибиз. Кайра сабатсыз деп тажатты. Биз сабатсыз мейли өзү сабаттуу. Андан неге кол коюп берип салган каркыраны абаткенди канаттын. Күчкө ээ болбосо койгон колдору. Айтып кой да кайра алуу жолдорду. Кайра сурактан чыгып алып сабатсыз дейт териштирген чоңдорду. Таңдар атып далай жолу кечкирген. Татынакай күндөр эч ак эскирген. Кеткен жерди эртелетип алалы да сабаттуусуз жолу бардыр сиз билген. Кымындай да мен баткенди коргодум. Ошондо бир да барып койбодуң. Кан төгүлүп алып калган жерлерди сатып салган сен эркекче болбодуң. İşler olup atat. Atakan Madmarif degen kelip bizdi mana 10 yıl ilgeri 200 metre yeribizge kol koyup berip koygan eken onun sözlerini kara biz YouTube'dan okup öte men kıcırlandım o kişinin sözüge. Kırgızdın her bir kızını tacikler jalangaçtap körüp durgan degen sözde aytты. Kim aytat o şöntip şol birlikte işlegen adam, çoğda işlegen eldin başçısı olgan adam şu sözü kantip aytat. Kırgızdın kızları toğuk beken, Kırgızdın kelinleri toğuk beken. Kırgızdın kelin kızlarını tacikler 1 kilo bürüç alıp ötüyor, 1 kilo tuz alıp ötüyor. O şol yerde Kırgızlardı jalangaçtap körüp durgan degen sözde aytıptır. Ben öte narazı oldum o kişinin sözüge. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу күч органдары Кыргызстандын. Биз кечегидеги Мадумаровдун ушул 275 метр кыргыздын жерин арендага өзүбүзгө кайра алганын чыккынчылык деп баалап, бардык кыргыз эли ушул жерде жергиликтүүлөр муну чыккынчылык деп баалайбыз. Ушул кылган үчүн жоопко тартылуусун талап кылабыз. Жоопко тартыңыз. Мыйзам чегиде жоопко тартылсын. Жоопко тартылсын. Жоопко тартылсын. Жоопко тартылсын. Кыргызстандыктар жакында ушу кылташтыгын катары ушул Венсырган катары сөзүн кошуп коеюн деп чечтим. Мадумаров чынын айтканда жанагы ушул Венсырган элдин баягы аялдарын, кыздарын жылаңач чечиндирип деген сөзгө даяк кыжырландыкта биздин основной эркектердин, жигиттердин намысына тийип кетти да биз туура айтасыз. Кыздар ушундай кылып аткан жерде дагы булар унчукпай туруп берди. Мен барып чечип койдум деп атпайбы? Мен ал киши келген убакта ал жер бул жол чечилген эле. Чечилип бүткөн эле. Бул аксакалды айтып кеттим, ошо жакшылап такта берейин. Бул жол салынгычак эле. Балдар жакшы билет. Ал посту тажиктер койгон дария бойго, буларга эмеге көк тереке кыргыздар койгон эле. Эч канча иштеген жок. Алардын максаты, биринчи койгон максаты жанагы мына жерден баягы тери, цветной металлдар, селитр ошолорго контрабандаларга акча алыш үчүн гана коюлган пост болчу да. Негизи максат ошо максатта койгон. Анан кийин аны элдер чогулуп барып бул жакта Көкташтын өлкөсүнүн аркы бетинен Актаптын үчтөбү орто салган элдер жыйылып келип туруп, постун оодарып туруп. Ошол жерден посту ачып салганда, ал эми көктөргөн кыргыздын постун тажиктер оодарган, туурабы? Артип кыргыздар, тажиктар жолдорду өздөрү ачып алганда, бу жерде эч кандай саясатчы, эч бир чоң келип ачкан эмес. Ушуга чейин кыргыз эли ошо жергиликтүү эл өзүнүн тагдырын өзү чечип келген. Мадумаров жана келип протоколго кол койгон мезгилде ал убакта бул жол ачык болчу, эч кандай пост деген нерсе жок эле. Тажиктер деле жок болчу. Анан бул айтып атпайбы, мен ушинтип койдум дагы, анан кийин кыскасы мен чечип койдум. Кыскасы деген мани бул туура эмес айтып койгондон үчүн бул 2 жыл мурда эл өзү чечип алган эле. Ошого баягы түшүнүктүү болсун үчүн тактап коеюн. Мен айткан сөзүм ушул. Туура айтасыз. Урматтуу кыргызстандыктар. Сал берерак кел. Бүгүн 19 январь 2022 жыл. Баткен районунун Көкташ шаарынын Актаптар Самаркандек районунун жашоочулары кечеги Адахан Мадумаровдун айылдагы 4 көчөдөгү болгон маселе жөнүндө сүйлөгөн сөзүгө тагыраак айтканда, ошол жерде бир мезгилде 2009 жылдары тажиктин укук коргоочулары, чек арачылары кыргыз жарандарын, кыргыз аялдарын чечиндирип өткөндүгүн,
ошентип бизге арызданганда биз маселени чечип, жалпы кыргыз элине пайда келтиргенбиз деген сөзүнө жалпы эле бул эл наразычылык билдирип, эч качан андай болгон эмес, эч кимге чечим берген эмес. Бул карандай жалган деп наразы болуп, ызырынып турган чагы. Ошого азыр айылдын жарандары сөз кошобуз деп биз эле президентибиз Садыр Жапаровго жана укук коргоо органдарына, прокуратурага, СМБга жолдомокчу. Анда сөз сиздерде. Асагал сөз кошуп койсоңуз. Мен мынау жолдун башталышыдан ошолордон баштап айтып берейин. Кимдер билбесе, ошол 275 метр жер эмне үчүн талаш жер ошол жөнүндө. 60-70 жылдары биз мектептен окуп жүргөндө ошолго барып окучубуз. Гагарин мектебинде. Ошол жерде эки жагы кыргыздар мака кетеле, шалы, күрүч эгетеле. Кийин бул Хрущевдун убагындагы эсимде жок. Биз анда кичине бала элек да, бирок ошондо айтканда 12 метр 12 сотиктен ашпасын дегенде кыргыздарга запрет кылып койгондо, анан акырын анан арендага тажиктар алып жүрүп иштетип жүргөн. Бирок кыргыздын эле жери болгон ал. Анын талаш турган жери деле жок. Ошол жерде көпүрүктү суу алып кетет эле, мындай чоң көпүрүк жок эле. Кээде көпүрүгү жок болгондо мектепке бара албай калат элек, машина менен барат элек айланып. Кийин Кыргызстан өзүнчө бөлүнүп чыккандан кийин мынау жерге жол салабыз дегенде, Ош Исфана жолун. Ошондо эки вариант болгон. Биринчи вариант Баткенден через Сур, Самаркандектин асты менен Самаркандеге өтүп кетип ошондойго. Экинчи вариант каналдын бою менен болгон. Кийин уже иш башталарга жакын ошол биринчи вариант боюнча, то есть через Сур эстакада куруп, жол ошол жактан салынат деп уже сөз чыга баштады да. Мен анда областной структурада иштеп элем. Анда аты менен өзүнүн немесиге кызыгат да. Мисалы үчүн бияктан каналдын бойудан салганда биздин Көкташ элиге жакшы болот эле да. Анткени бизге такси да жок эле ал убакта, автобус да болбойт эле. То есть пешком Жакөрүктөн бияга пешком келип жүргөн же Шаркойдон прямо чыгып жүргөнбүз. Баткенден келиш ошол эле проблема эле. Анан ошондо Айбалаев Мамат Марипович губернатор эле. Мен барып сурадым да. Мамат Марипович, эмне үчүн тажиктердин жери менен өткөзөсүңөр, каналдын бою менен эле салбайсыздарбы дедим. Десем, бул эки вариантта эсептелинген деди. Эстакада кылып өткөн, чем мына жактан өткөзгөндөн арзан түшөт экен деди. Ошентип иш башталабыз деп калганда анан премьер-министр Феликс Кулов ошол убакта премьер-министр болуп турган. Анан келип уже ошол жактан салабыз деп келип сүйлөшкөндө тажиктер айтат, биз сиздерден 9 жылга эстакадага уруксат беребиз. Арендага аласыңар, 9 жылга саласыңар дегенде анан Феликс Кулов анда кереги жок бизге. Арендасын. Анда постоянно эле каналдын бою менен салгыла деп ушул жол салынып калган. Феликс Куловдун демилгеси менен жол башталган. Кийин мынау жерге келгенде Кытай China Road фирмасы, Кытайлар. Тажиктер өткөзбөй ток менен кылып калганда жер биздики деп ошондон Мадымаров келген. Келип барып телевидениеден айткан сөздөрү да бар. Эгер ким көргөн болсо, мен бардым тажиктер менен сүйлөштүм, 100% чечилди деп. Эмне сүйлөшкөн, кандай кылган билбейбиз. Бирок эртеси иш башталган эмес. Андан кийин экинчи жолдага келген Мадымаров. Ал сүйлөгөндө ошол эки жолу, 3 жолу келгенин айтпайт да, барып эле чечип келдим дейт. Экинчи жол келгенде дагы чечилген эмес. Дагы тажиктер неме кылбай койгон. Үчүнчү жолу келгенде
чечилди деп кеткен, кийине билсек 49 жылга тажиктерден арендага алып алганда, өзүбүздүн жер тажиктерден 49 жылга арендага алган. Азыр Мадымаров айтып атат, мен туура кылганмын ошол убакта деп. Бирок эч кандай туура